Assalamu alaikum. Qarızды keçүүнүн фазилетин айтыңызчы. Анан жамаат менен намаз окуу тууралуу хадистерден айтсаңыз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Негизи эле карыз маселесинде биринчи карызды алып атканда адамдын ниети жакшы болуш керек экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз хадисинде айтат: ким карыз алган болсо бирөөдөн, ошону кайтарып берем деген жакшы ниетти алсын дейт да. Аддаллаху анху дейт. Эгер ошондой жакшы ниетти алган болсо, Алла Таала ал карыздан кутулуусуна жардам берет өзү дейт. Ниетти туура келиш керек. Анан карызды кечүү боюнча пайгамбарыбыздын жакшы бир хадиси бар. Ман сарраху ан юзиллаллаху фи зиллихи яума ла зилла илля зиллуху дейт. Ким кыяматта аябай күн найза боюндай алып келинип, бардыгы эсеп китеп берип аткан учурда, эч бир көлөкө жок болгон учурда, бул көлөкө эми Алла Тааланын рахматы, ким ошол көлөкөнү кааласа дейт, ошондой учурда Алланын рахматына кирүүнү кааласа, анда ал адам фал юяссир алал му'сирин дейт. Баягы кыйналган адамга жеңилдетсин дейт. Ау лияда анху. Мисалы карызды бере албай жатса, же карызынан жеңилдетип койсун бир азын, же мүмкүнчүлүгү болсо карыздын кечибийсин дейт. Ошол адамга Аллаху субхану ва таала кыяматта өзүнүн баягы рахматын, райымын тартуулайт дейт да. Бул баягы пайгамбардын хадиси бар го, 7 түрлүү адамды Алла Таала өз көлөкөсүнө алат деп. Бул дагы мына ошолордун катарына кирет. Сахих Бухариде келет, Абу Хурайра радиаллаху анхудан руаят кылынат. Бул бир киши болгон экен. Ал ушу Кудайым ушу байлык берип, аябай карызды көп берет экен. Муктаждарга бере берет экен. Сураган карыз сураганга бере берет экен. Кийин карызды жыйнап баштаганда, жанакы карызды жыйнай турган жигиттерине, балдарына айтат экен: эгер карыз сурап барсаңар, карызды бере албаса, чыныгы бере албай турган адам болсо, анда ошол жерде кечип сала бергиле дейт экен да. Алла Таала биздин дагы күнөөбүздү кыяматта кечирер деп, ушундай кечире берген дейт. Алла Таала кыяматта анын күнөөсүнү кечирет дейт да. Бул дагы ушул өтө бир фазилеттүү жакшы иштерден деп эсептелинет. Андан кийин барыбызга белгилүү, бул жамаат намазы чындыгында жеке намазга караганда 25 деп бир хадистер руаятта, кебир руаятта 27 эсе багыме фазилеттүү дейт, сооптуу болот деп эсептелет. Ошондон колдон келишинче биз эмне кыл, жамаат менен окуганга аракет кылабыз.